Колодор болгондо анда мындай формага келтире алган эмес, мындай жука пышырылган эмес да. Сулайман Тоо музей комплексинин казына бөлүмү 41 археологиялык баалуулук менен толукталды. Болжол менен 8-9 кылымдарга таандык берген тарыхый баалуу экспонаттар Өзгөн шаарынын түштүк тарабындагы Кара дарыянын оң жээгиндеги дөңсөөдөн табылган. Бул буюмдар Өзгөн шаарынын борбордук көрүстөнүнөн табылган. Ал жер 10-12 кылымда Караханилер империясынын борбор болуп турган Батыш Караханилердин. Жана ал окумуштуулардын изилдөөсү боюнча Шахрыстан 1 деп айтылат. Ошо 3 шаардын калдыгына бөлүнгөн. Ошо Шахрыстан 1 бөлүгүнөн табылган буюмдарды көрүп турасыздар. Бул жерде ошо орто кылымдагы эң өнүккөн Ренессанс доору деп айтылат. Орто Азиядагы ата бабаларыбыздын дүйнөлүк масштабта чоң империя кургандыгы, чоң цивилизацияга жетишкендигинин далил болуп турат. Тарыхта Орто Азиядагы курулуштардын, алардын кооздугу, архитектуралык пландоосу өзгөчөлүктөргө ээ болгон. Буга далил ондогон кылымдардан кийин табылган бүгүнкү экспонаттар. Мисалы үчүн мечит медреселер, административдик зданиялар, же байлардын үйлөрүн курушканда, ошо дубалдардын сыртына атайын кооздолгон ошол декорациянын бөлүктөрүн кынап жаштырып чыгышкан. Негизинде бул курулуштун өнүгүшү бышкан кирпич деп коебуз, атайын топуракты ата бабаларыбыз сортун таап, аны ийлеп, бышырып, анан мештерде ысытып, ошо пышык кирпич деп коебуз азыркы тил менен айтканда. Ушунун табылышы менен архитектура өтө секирк менен өнүккөн да. Тарыхка көз чаптыра турган болсок, Орто Азияга бастырып кирген душмандар, андан кийинки изилдөөчүлөр, саякатчылар бабаларыбыз калтырып кеткен мурастарга таң калганын жашыра алышкан эмес. Мына бул менин колумда турган кичинекей карапа 10-11 кылымдарга тагандык экендиги айтылууда. Мына ошол кылымдарда мына ушундай сапаттагы, мына ушундай ичкеликтеги карапаларды жасоо бул Орто Азиядагы ошол кезде кол өнөрчүлүк жакшы деңгээлге жеткендигинен кабар берет. Бүгүнкү күндө Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музейинде 33 миңден ашуун экспонат коюлган. Алардын ар биринин өзүнүн тарых таржымалы бар. Эң байыркыда биздин заманга чейин 126 миң жылдыкка таандык табылгалар эсептелет. Кыргыз тарыхын изилдөө жана аларга далил табуу иштери токтолбостугун музей кызматкерлери белгилешет. Жалпысынан 33 миңден ашуун экспонат бар деп айтабыз. Бүгүнкү күндө дагы тынымсыз ушул акыркы 2018-2019 жылда ушу тынымсыз экспонаттар менен, баалуу экспонаттар менен толукталып жатат. Ал экспонаттар этнографиялык, живопись, скульптура, ушундай фотодокументтер, археологиялык казуулардан табылган экспонаттар болуп саналат. Негизинен биз Кудай буйруса ушул 2019 жылдардан атайын изилдөөлөргө экспедицияга чыгабыз деген тилектерибиз бар. Кыргыз тарыхын изилдөө, ага салым кошуу ар бир жарандын парызы. Андыктан тарыхка байланышкан табылгалар, сакталган буюмдар болсо Сулайман Тоо музейине алып келип тапшырууну тарыхчылар суранышат. Абай Нурбальшевиков, Исхак Ашим уулу, Пирамида, Ош шаары.